Саламатсыздарбы туугандар. Эми айрым маселелерди майда чүйдө маселелерге көңүл бургум келбейт. Себептен баарына эле көңүл бура берсең кыйын да, жетишпейсиң дагы, анын көрүп билбейсиң да. Эми жанагы депутаттардын акыркы демилгеси боюнча ошону кечэтен бери окуп алып дагы эле ойлонуп, эми акылдуу эле жигиттер, жакшы сүйлөгөндөрү дагы түзүк, олуттуу сүйлөйт. Мына Медер Алиев деген депутат бар, сүйлөгөндө бир укмуш сүйлөйт да. Демеле китеп менен жазып туруп, мээсине коюп койгондой так нукура кыргыздын сөздөрүн колдонуп, эч бир орус тилди кошпой, сүйлөгөндөрү да жөндү. Бирок кечеки демилгесин угуп, бул деле популисттик оор менен ооруп бараткан экен дедим да. Марлен Маматалиев деген дагы саясатчы бар. Популист жигит, жаш болгон менен ал дагы популист жигиттердин бири. Ошол экөө демилге көтөрүп атат. Ошто анан Бишкекте ар бир элитканы текшерип чыксын, жанагы сейсма туруктуулук боюнча текшерип чыгыш керек дейт да. Экөө туруп ошону демилге кылып, жогорку кеңештин аянтчасынан ошону көтөрүп атышат. Ошол жерге эми ушул мисалы демилгени көтөрүштү, кыйкырышты, элге жакты экөө тең. Азамат туура ушу элиткалар салынып атат, ой келди салынып атат, баарын текшериш керек деп койду. Элдин оюнда бул мына Медер Алиев деген азамат жигит, бул мындай акылдуу жигит деген ой калып калды, принципиалдуу жигит деген ой калып калды. Мына муну да көтөрүп атат, байкуш элдин камын ойлоп атат деп калды. Марлен Маматалиев жаш болсо да азамат деген болуп калды. Эми жыйынтыгын эмне болот айтып кетейин да. Эмне Марлен Маматалиев менен Медер Алиев барып алып ар бир үйдү чукулап текшермек беле. Баягыда комиссия түзүшөт. Комиссияда кимдерди чыгат? Ошол эки архитектура боюнча адистерди чакырат. Архитектураны билген адистер чакырат да. Архитектура билген адистерди чакырганда кимди чакырат ошол комиссияга? Албетте азыр иштеп аткандар булардан кызыктар деп мурда жумушта жүрүп, адис болуп жүргөн, бирок азыр ыргып кеткен бийликке нааразыларды кошот. Эми бийликке бизде мындай да кызматтан чыгып кеткенде эле бийликке нааразы болуп жатып калмай, чукумай бир жерин, анан тиги бийликте жүргөндө баарыбыз эле унчукпай эле отурабыз, анан бийликтен кеткенде эле тим эле бизден ашкан адис жок, бизден ашкан укмуш жок болуп калат го. Ошолорду кошушат. Мамлекеттик органдардан да кошушат албетте. Анан текшергиле дейт элиттик үйлөрдү. Ошол элиттик үйлөрдү Ошто анан Бишкекте текшерип баштайт. Анан аягы эмне болот? Чукуганда баары бир тигил жеринен болбосо бул жеринен бир мыйзам бузуу, нормага жооп берилбейт, талаптарга жооп берилбейт деген нерсе табылат. Ар бир үйдө табылат. Эми кааласа укук коргоо органдарын билесиңер да. Жанагы анекдот деле бар го. Столбага тап, ушул столбо турат десең таап беришет. Эмне болот? Бүт баарын табышат дагы, анан укук коргоо органдарына жөнөтүп коет. Мынакей могул ушундай мыйзам бузуулар болду деп. Укук коргоо органдары эмне кылат? Бул депутаттык комиссия түзүлгөндөн кийин бул деген көзөмөлдөө, контролдоо деп. Анан алар баягы ошол эки ошол макулдуктарын берген, ошол салганга кол койгон адамдарды бар чакырып баштайт. Болду. Андан башка эчтеке өзгөрүлбөйт. Эмне тиги Медер Алиев менен Марлен Маматалиев эмне тиги бир элиткада жашаган адамдарды алып башка акча бөлдүрүп, башка элитканы тим эле укмуш, ошо сейсма туруктуулуктарга жооп бере турган укмуш тамсалдырып туруп көчүрмөк беле? Көчүрбөйт. Жок да, жок. Тыйын жок, бир тыйын жок, буларда да бир тыйын жок, мамлекеттин бюджетинде дагы бир тыйын жок. Эгерде булар популист болбосо, ошончолук эле кыракы, өнүккөн, алдыга караган депутаттар болсо, экөө анда ар бир элиттик үйдү текшерип чыгабыз деп айтпайт эле, монун баарын алар түшүнөт эле. Анда булар айтышат эле, келгиле ошол укуктук ченемдик актыларды, нормативдердин баарын текшерип чыгалы, көбүс айыз учурунан бери келатат. Балким ошол сейсма туруктуулук боюнча талаптарды берип атканда, ошол эки уруксат берип атканда, ошол мурунку нормалар менен берип аткан азыркы талаптарга жооп бербейти, кандайдыр бир. Ошол экини изилдеп чыгалык, чогуу комиссияга кирелик. Мындан кийинки берилген уруксат кагаздары ошол сейсма туруктуулукту бекемдегенге, аны көбөйткөнгө, талаптарын да көбөйткөнгө бир
багыт ачып берелик деш керек эле да буларчы. Туруп алып эми салынган элиткалардын баары текшерип чыгат экен да. Салынган элиткаларды барып экөө кошулуп алып анан текшерип чыгат экен да. Уялбайсыздарбы? Популизмдин да чеги болот да мындай. Мына эки жигит жашсыңар, биз эле курактуустар, биз бир курактуубуз. Анан туруп алып ошол жерде бир упай топтош үчүн, акылдуу көрүнүш үчүн туруп алып ошону айтасың. Эмне кыласыңар? Жыйынтыгы элиткалар ошол бойдон эле калат. Таш палекет дагы болбойт. Анан эмне болот? Тиги укук органдарына эле жем бересиңер. Себеп дегенде алар эмне кылат? Алар бол чакырат, табат, анан актыларын түзөт, таш палекетин кылат, жанагы предупреждение, предостереженияларын жөнөтөт, кагаз сотко берет, тигил эмне кылат? Тигил байкуштар баягы эле жүгүрөт. Себеп дегенде мындай жаманбы жакшыбы буларды эле тиги эки баштуу эмес, канча архитектуранын адистери соттолуп эле чыгат. Ар бир архитектор кирип эле чыгат го тияка. Кирип эле чыгып атышат го. Тиги үйгө кирип дамоо тийип кетти дегенде эле СИЗО ГКМБга кирип атышат го. Дамоо тийип кеткенге эле баары эле кирип атышат го. Баары эле кирип эле чыгып атышат го. Ошого эле жем берилет. Болду. Кирген шарты кандай, чыккан шарты кандай, аны силер баарыңар жакшы билесиңер. Эми аны билбейбиз, анан тиги башкабыз деп тиги лицемер болуп деле кереги жок да. Эми туугандар ушуну түшүнүш керек да. Мындай бир реалдуу нерсе айтпайсыңарбы жаштар? Бир картаң эски доордун өтүп кеткен доордун бир өкүлү болсо, ошол депутат ушинтип айтып атса, мен унчукпайт элем. Эми жапжашсаңар, Медер Алиев деген жигит жаш, ушу мен курактагы эле го, сиз го дейм да. Менден улуспу кичүүсү билбейт экен. Марден менден кичүүрөөк. Муатаев деген жаш немесиңер, эми ошону жакшы эле түшүнгүлө да. Могу Кыргызстанда абалды түшүнгүлө. Ушул жерде болуп аткан баарыңар ошол системанын бир бөлүгү жүрөсүңөр дагы, анан популизмдин чеги болот да. Чеги болот да. Кудай ырбады. Эми силер элди эле кыйнап атпайсыңарбы? Баарын кыйнап атасыңар да. Укук органдарында лишний жумуш, жемден дагы лишний жумуш. Ошол жерде архитектурада иштеп аткан балдарга, жанагы адистерге дагы үстүнө үстөккө бошток кылып атасыңар. Эми тиги элиткада жашап аткан тагдырын чечип атса чечпейсиңер. Эч ким бир квартираны которбойсуңар. Бир квартираны. Эртең керек болсо жөн эле куруп алыптыр деген элитканы бусуп көргүлөчү, мен көрөйүн, кыйын болсоңор. Ошону бусуп көргүлөчү, мына мону жөн эле куруп алыптыр депчи. Дети Марлен Маматалиев болсо жакшы билет, ошто кол тойгон там турат. Канча бир этаж болгон, кол тойгон, мыйзамсыз деп табылган, тиги качанкы мэрден бери мыйзамсыз деп табылып, канча прокуратуранын реакциясы болгон, кол тойгон. 12 18 этажбы там турат. Аны баары билет. Жолдун так канаты менен жарымына чыгып алган да. Эмне кылып алдыңар ошону? Гана айткылачы, эмне кылып алдыңар? Эчтеке колуңардан келбейт да, жөн эле популизм кыла бересиңер, элдин башына айланып. Антпай элечи туугандар. Кичине ардан бери болбойсуңарбы? Эми карапайым адам көрүп эле атат, баары эле түшүнүп эле атат. Бирок менчилеп айтканы билинсерин да.